расмий түрдө урматтуу төрага, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, кечирим сураймын. Буга чейин билесиздер, каникул учурунда бир канча массалык маалымат каражаттарында дагы кечирим сурагам. Бардыгыбызга биргеликте урматтуу мамлекет башчы элибиздин жаркын келечеги үчүн жан үрөп жүргүзүп жаткан саясатын колдоп, ушул эки жалпы бийлик бутактары конструктивдүү иш алып барабыз деп терең ишенем жана өзүм дагы сөз берем. Бул боюнча менин позициям бекем. Биздин урматтуу Акылбек Сөнбекчиев да ушуга күнүгө бизге көңүлүбүздү бурат. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жогорку кеңештин басымдуу көпчүлүгү тарабынан өкмөт сунуштаган долбоор, мыйзам долбоорлору, мыйзам программаларды колдоп берүүңүздөргө дагы терең ыраазычылык билдирем. Анан албетте бардыгыбыз ушундай конструктивдүү иштейбиз дегенге дагы мен ишенем, дагы өзүм дагы сөз кылам. Убада берем. Парламентти өкмөттүн мүчөсү мынчалык жектеп, маскаралап, мазактап, циркке салыштырып, башкага салыштырып унижение кылган эмес. Болгондо дагы Эдил Жолдубаевич, сиз социалдык тармакты, идеологияны жетектеп турган өкмөттүн орун басарысыз. Бул эми сиздин мындай башка бирөө ушундай бир парламентке тескери мыйзамсыз мазактаган сөздөрдү айтса, сиз ошону чакырып иретке келтирип кое турган адамсыз да. Тилекке каршы өкүнүштүү, бул бир канча жолу болду. Бир канча жолу, бир жол эмес. Бир канча жолу парламент өзүнүн чечимин чыгарган, урматтуу төрага. Чечкиндүү кадамга барып, чыдап кечирип келип акыры парламенттин чечимин чыгарып, биз сунуш кылып жөнөттүк жогорку жакка. Эдил Жолдубаевич бир эле Асан Үсөнді айткан жок, жалпы парламенттин кадырына кылыч чаап, парламент элдин атынан мага сүйлөөсүн деп айткан. Азыр кечирели макул эми, кечиримди Аллага да жагат десек, Надира Азимовна сүйлөп атса, парламенттин алдынан тапшырма бербегиле депчи, башын бурмалап атат да көзүбүзчө. Кемчиликти моюнуна алган адам акылдуу да. Кечирим сураганы келдиңизби, эркекче кечирим сурабайсызбы? Сиз парламент мага элдин атынан тапшырма бербегиле деп айткансыз да. Туурабы? Эмне үчүн сизге биз тапшырма бербешибиз керек? Биз экөөбүздүн ортобузда мамилебиз жакшы. Бирок мен жалпы парламенттин, ушул парламенттин тарыхын, көз карандысыгыз жөнүндө сөз сүйлөп атабыз. Сиз өзүңүз кичинекей кезиңизден демократияны, парламентти колдоп жүрбөдүңүз беле, эми бийликке келип туруп чапаныңыз тескер кийип аласызбы? Мына саламаттык сактоо министрлиги, мына бүгүн билим министрлигинде баткакка баттык китеп бизнес болуп. Ошолорго сиз жооп беришиңиз керек да. Парламентти келип бул жерде сирктеп айтпастан. Урматтуу депутаттар, маселени курчутпасак, Эдил Жолдубаевич келди, кечирим сурады. Борбордук трибунадан расмий түрдө кечирим сурады. Дагы кандай кылып кечирим сураш керек? Эл угуп атат, парламенттин алдында, эл өкүлдөрүнүн алдында кечирим сурап атат. Жетиштүү болот го дейм, урматтуу депутаттар.